Салам сулуулар. Мен атым Айнура Сагынбаева. Сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга бүт керектүү нерселердин баары жөнүндө менин каналымда. Күнгө каршы крем тууралуу аябай көп суроо келди. Аябай көп комментарий жазып атасыздар. Бизге так маалымат бериңизчи Айнура эже деп айтып атасыздар. Биринчи кадам, экинчи кадам, үчүнчү кадам, тигинсе кандай болот, мынтсе кандай болот деп аябай көп сурап атасыздар. Ошон үчүн бүгүн эң көп келген суроолорго так жооп кайтаргым келди. Биринчи аябай көп кездешкен суроо: күнгө каршы кремди сүйкөсөм, эгерде менин тоналкам бар болсо, мисалы тоналкам 15, күнгө каршы кремим 30 болсо, ошондо чогуу болгондо 45 болуп калабы деген суроо келди. Жок, алтындарым. Тоналканын SPF жана күнгө каршы кремдин SPF жана мисалы ошол эле нымдалыштыруучу кремдин SPF кошулбайт. Эң көп SPF боюнча эсептелет. Мисалы ошол эле тоналканын 30 деген SPF боюнча эсептелет. Силер ушунун баарын бетиңерге койсоңор, демек бетиңерде SPF 30 болот. Экинчи суроо: күнгө каршы крем сүйкөсөм, тоналка койсом болобу? Же тоналка сүйкөсөм, күнгө каршы крем коюу сөзсүзбү? Жооп берем. Ооба, сөзсүз. Эгерде сиздер тоналка койсоңор, тональный крем койсоңор, тональный кремдин мейли 15-20 SPF бар болсо, деле баары бир күнгө каршы крем коюш керек. Эмне себептен? Ошондой эксперимент жүргүзүлгөн. Тоналка коюп жана күнгө каршы кремди коюп туруп УФО жууларынан өткөрсө, күнгө каршы кремдин коргоосу тональный кремге караганда аябай бийик экен. Ошол себептен күнгө каршы крем баары бир коюш керек. Жай келдиби, сөзсүз коюш керек деген маалымат берилди. Биринчи нымдалыштыруучу крем коюлат, экинчи күнгө каршы крем коюлат, үчүнчү тоналдуу крем коюлат. Эгерде бунун баарын койгум келбей атат десе, анда күнгө каршы крем жана тональный крем койсоңор болот. Же нымдалыштыруучу крем жана күнгө каршы крем койсоңор болот. Дагы бир аябай көп келген суроо: кандай күнгө каршы кремди сатып алам? Чөнтөккө жараша кыздар, биринчиден. Экинчиден, териге жараша. Эгерде териңер майлуу болсо, анда силерге майлуу териге арналган күнгө каршы крем, матирующий күнгө каршы крем дегендер бар. Проблемалуу териге арналган күнгө каршы крем. Oil free деп турат көп коробочка бар да, англисче. Же болбосо эмульсия, же болбосо молочко аябай жакшы болот. Кичинекей наристелерге спрей же молочко аябай жакшы болот. Ал эми кургак терилери бар айымдарга сөзсүз майлуу күнгө каршы крем жана астынан аябай жакшы катмар нымдалыштыруучу крем коюш керек. Дагы бир суроо, аябай көп кездешкен суроо: күнгө каршы кремди канча өлчөмдө коем? Көп сүйкөмбү, аз сүйкөмбү? Өтө көп сүйкөп кереги жок жана өтө аз сүйкөсөңөр анын коргоосу болбой калат. Канча сүйкөм? 2 манжа эрежеси бар. Мисалы, денебизди жана бетибизди 11 бөлүккө бөлөбүз. Бетибиз 2 колубуз чыканакка чейин. Чыканактан кийин саныбыз, балтырларыбыз, курсагыбыз, төшүбүз жана арканы, далыны 2ге бөлсөк болот. Мына ошол бир бөлүккө 2 манжа, мына биринчи, экинчига чейин крем сүйкөйсүңөр. Мондай кылып туруп полоска менен сүйкөп коесуңар дагы, болду, ошону шыбайсыңар. Правило 2 пальцев или правило чайной ложки. Же жөнөкөй эле кичинекей чай кашык крем коесуңар. Мына урматтуу айымдар, эң көп кездешкен суроолорго жооп бердим. Шашпагыла, көп маалымат бергиле деп суранасыңар, баарын берем, анткени маалымат өтө көп. Ар бир нерсе жөнүндө көп айта берсе болот, бирок мен ар бир видеодо бир аз болсо дагы силерге эсиңерде кала турган пайдалуу маалымат бергенге аракет кылам. Видео жакса лайк баскыла, комментарий жазгыла жана албетте менин каналыма катталгыла.